Assalamu алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Мен кайрылам жогорку соттун төрагасы Медербек Сатаевке. Жолдош төрага 2026 жылдын 25 февраль күнү Манас шаарына келип, жергиликтүү соттор менен чогулуш өткөздүңүз. Ал жерде жакшы туура маселелерди көтөрдүңүз. Недегиңиз кыскасы балдар, соттор эми силердин мыйзамдуу, адилеттүү чечимдерге карата баа берилет деди. Процессуалдык норманы кандай сактап атсаң, ошону карайбыз дедиңиз. Менин оюм боюнча бул эң туура. Анткени бул жогорку соттун төрагасынын деңгээлинде көтөрүлө турган маселелер. Негизи өзү соттук система башкы функциясы бул адилеттүү мыйзам чечимдер. Баарыбызга белгилүү болгондой, УКМКнын беспредел заман учурунда соттор бул УКМКнын нотариусы болуп калган. Тергөөчү кандай токтом, чечим алып келбесин, баардыгын мыйзамдаштырып берип койгон. Бири гана мыйзамдаштырбай, өздөрү да кылмыштар жасалмалап, туура эмес нерселер киргизип, фальсификация кылып, адамдардын мыйзамын камап, алардын укуктарын чектеген. Курук сөз болбош үчүн сизге бир-эки мисал келтирейин. 2023 жылдын 20 апрель күнү Манас шаарынын тергөө судьясы Эмбаишев мага карата козголгон кылмыш негизинде 215 берене боюнча кылмыш козголгон, өгөт коюучулар катары 2 ай камакка алып атат. Бул 100 эмес 1000% мыйзамсыз токтом. Анткени жазык процессуалдык кодекс боюнча эгерде ишкерге карата 215 берене боюнча кылмыш козголсо, анда бөгөт коюучулар катары камакка алынбайт деп тактан жазылган. Бирок ага карабастан туруп, сот камакка алып атат. Кылмыш кодекси боюнча эгерде бир адамды 30 күндөн ашык мыйзамсыз камаса, ага оор зыян тийген болуп эсептелет да, мыйзамсыз чечим чыгарган сотко 8 жылга чейин камак деп көрсөтүлгөн. Ошол 215 берене боюнча мен баардык 3 инстанциядан акталдым. Бирок ага карабастан туруп, сот Баишевга бүгүнкү күндө эч кандай чара көрүлбөй атат. Ошону көңүлүңүзгө буруп коесуз деп ойлойм. Экинчиден, ошол эле сот 2023 жылдын 21 ноябрь күнү мага кайра бир жомок кылмыш козголуп атат. Өзүм билемдик самоуправство 214 берене боюнча. Ал жерде өзүнүн токтомуна жалган маалымат киргизип атат. Борошовдун жашаган жери дайынсыз деп атат. Анын өздүгү аныкталган эмес деп атат. Бул болсо менин паспортум иште турат. Интернетке кирсе мен боюнча маалымат чыгат. Не деп атат дагы? Башка иш боюнча бөгөт коюучулар катары камакка алынган дейт. Бул да жалган маалымат. Башка иш боюнча мен домашний аресттелем. Дагы бир сот бар, сот Картанбаев 2023 жылдын 21 декабрь күнү соттук процессте мени бөгөт коюучулар катары маселем каралбаса дагы, соттун өзүнүн токтомун, протоколун подделка кылып, ушул маселе каралды деп камакка алып атат. Бул маселе каралбаган, ошол сотто катышкан мамлекетке айыптоочу дагы айтып атат, бул маселе каралган эмес. Адвокатым дагы, башка жарандар дагы бул маселе каралбады десе дагы, ушундай жалган маалыматтар киргизип, подделка кылып документтерди, ушундай чечимдер чыгарган. Эми элестетип койгула. Мен юристмин, мурда прокуратурада иштегем. Кичине укугум чектелсе ырдап интернетке жаям. Мага карата ушундай жалган маалыматтар киргизип, жалган чечимдер чыгарып аткандан кийин башка жөнөкөй элдин канын жөн эле ичкен булар. Бул соттор коркок, бирөөнүн тагдырына кайдыгер караган соттор. Мындай соттор коркок болсо иштебеш керек. Мугалим болуп иштеш керек. Эң көч. Ошого урматтуу жогорку соттун төрагасы сизге кайрылам. Акыркы 5 жылдык соттун чыгарган чечимдерин текшерип, аларга юридикалык баа бериш керек. Мен ойлойм, эгерде ушундай кыла турган болсоңуз, бул бая айтылган, аталып кеткен соттор кеминде өмүр бою эркинен ажыратылыш керек. Анткени булар толугу менен мыйзамсыз чечимдер чыгарып, адамдарды бейгүнөө камакка алган. Чоң рахмат, бул кайрылуу реакциясы калбайт деп ишенем.